саламатсыңарбы достор? Саламатчылык маанайыңар сонунбу? Ооба. Жакшы. Балдар, комуз деген эмне? Комуз деген кыргыз элинин улуттук аспабы, Бүгүн биз мына ушул комуз жөнүндө эң сонун жомокту угат экенбиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, жомоктун элдик ооз-эки чыгармачылыкта ээлеген орду эбегейсиз. Эзелтен ата-бабаларыбыз өспүрүмдөрдү, балдарды ушул жомок менен тарбиялап, жомок менен өстүрүп келген эмеспи? Жомок окуп берүүнү жайылтуу максатында биз Бөбөк сенин жомогуң деген республикалык сынагыбызды жарыялаганбыз. Бүгүн дагы мына ошол сынактын дагы бир чыгарылышына күбө болосуздар. Алыскы Ош шаарынан келген Камчыбек уулу Амантур жана Камчыбеков Элмарды алдыңыздарга чакырабыз. Бүгүн комуз деген жомокту айтып берет. Анда кол чаап тосуп алабыз. Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсызбы. Бүгүн биз балам Элмар экөөбүз сиздерге жомок айтып берүү үчүн алыскы Ош шаарынан келдик. Илгери жер үстүндө хан жашаган экен. Ал хан элин эзип, мөгдүрөтүп келгендиктен эл аны кара мүртөз, зордукчул, канкор хан деп аташкан экен. Элдин каргышы, кайгы муңу жеткенби, айтор хан баласыз болуптур. Кудайга жалынып жатып, карыганда жалгыз перзенти болуптур. Перзенти эржетип чоңойгондо Зулум хан жигиттерди тандап берет. Хандын уулу кайда болбосун, жанагы нөкөрлөр аны коштоп жүрүшөт экен. Күндөрдүн биринде хандын уулу аңчылык кылганга кетет экен. Ой тоону кыдырып, токойлорду аралап, эч нерсе жолукпай, камыш аралап келе жатса, алдынан эне жолборс чыгат экен. Ал өзүнүн балдарын коргоо үчүн алардын алдынан айбаттуу чыккан эле. Жолборстун гүрүлдөгөн айбатынан корккон нөкөрлөрү качып жөнөшөт. Хандын уулу кылычын жебесин алганча жолборс чапчып өтөт. Хандын уулун өлгөнүн көргөн жигиттердин үрөйү учуп, арадан күндөр өтөт, хан уулун күтөт. Бирок уулу кайрылып келбейт. Ошондо хан жар чакырып, кимде ким менин уулум, менин көзүм, менин орун басарым тууралуу жаман кабар алып келсе, оозуна коргошумду эритип куямын, менин уулумду таап бергиле дейт. Жарчылардын үнүн уккан жан жөкөрлөрү эмне кылар айласын таппай талалап кетишет. Тоо этегинде жалгыз алачыкта Аалы деген уста жашаган. Ал уста гана болбостон акылман да болгон экен. Жигиттер Аалыга келишип, болгон окуяны айтып беришет. Жана андан куткарууну суранышат. Аалы жигиттерди тамактандырып, эс алуусун өтүнөт. Түн бир окунга чейин Аалы жыгачты жонуп, кандайдыр бир чөйчөк сыяктуу нерсе жасап, ага узун, ичке кылдарды тагат. Андан соң ал куралда кол ойното баштайт. Кол ойноткондо ал куралдан нечендеген сонун үндөр жаңырат. Ал бирде ыйлайт, бирде ырдайт. Таң эрте Аалы жигиттерди ойготуп, хандын алдына келет. Хан алардын жаман кабар алып келгенин байкайт. Аалы ханга таазим этет. Таазим этип, колундагы курал менен кол ойното баштайт. Курал чымчыктардын сайраганын, суунун шырылдап агышын, ымыркайдын күлкүсүн жаңыртат. Хан жыргап, магдырап угат. Бир заматта нариштенин күлкүсүн
кырылдаган үн бузуп кетет да, апа деп жардам сураган аянычтуу үн чыгып, заматта жок болот. Хандын көңүлү айнып, айкырыкты салып, жалгыз мураскеринен ажыраганына ишенбей, тилсиз жоонун жок кылууга шашат. Жаалданган желдеттер аалынын колунан куралды жулуп алып, оозуна эритилген коргошунду куйшат. Бирок курал бирде ырдап, бирде ыйлап, окуяны баяндап жатат. Бул курал алуу уста жасаган, атадан балага кылым улап жашап келе жаткан, кыргызыбыздын улуттук мурасы болгон, улуттук баалуулуктардын бири болгон бул улуу комуз эле. Мына балдар, бүгүн ушул биз комуз тууралуу жомок жактыбы сиздерге? Ооба! Жакшы бекен? Ооба! Балдар, Амантур атабыз менен уулу Элмардын даярдап келген жомогу силерге жактыбы? Ооба! Жомок эмне жөнүндө экен? Комуз жөнүндө экен. Комуз азаматсыңар. Комуз черткенди ким жакшы көрөт? Мен. Баарыбыз жакшы көрөбүз, Баарыңар үйрөнгүңөр келеби? Комуз. Азаматсыңар. Ошентип бүгүнкү биздин жомокко баа берүүчү дагы мезгил келди. Кана жомок жактыбы дегенде силер кантип жооп бересиңер? Лайк менен жооп бересиңер, кана? Амантур атабыз айтып берген комуз жөнүндөгү жомок биздин досторубузга жагыптыр. Демек, телевизордон көрүп аткан биздин кичинекей бөбөктөргө дагы жакты деген ойдобуз. Ушуну менен Бөбөк сенин жомогуң программабызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.